Чоңолайдын границасында, Тажик менен Кыргызстандын границасында келип, окоп казып, ошол жерде тажиктар отуруп атат, адамдарды уже коркунуч пайда болуп атат деп адамдар ызылдап чалышып атышат. Ошондуктан азыр мына премьер-министрди, кабинет министрди Мариповдун өзүнү чакырып, погранслужбаны чакырып, ушуну укпайлы, ушул жерде дагы билесиздер, мына 99-жылы биринчи чоң кол салуу ушу Чоңолайдан болгон. Адамдар атышып, бир канчасы наут болуп, анан жанагы гражданский адамдар бул жактан солдаттар баргыча Оштон 41 автомат алып барып тосуп чыккан. Азыр дагы ошондой коркунуч пайда болуп атат. Ушуну азыр срочно мындай решение кабыл алып, эметпесе ал жакта өтө опасный болуп турат. Бул Баткенден чатак болот. Ал жерде баягы адамдар ал жактан азайып, азыр тосуп чыкканга адам аз. Ал жөн эле Сары Таш Гүлчөгөчкө келип калышы мүмкүн алар. Ошону бир срочно решение кабыл алсаңыз, урматтуу төрага.